Мен акыркы 3 жылда күрөш менен машыккан спортчуларыбыз жөнүндө айткым келет. Дүйнөнүн, Азиянын ар кандай мелдештеринде жогорку орундарды алып келишүүдө. Коомчулук тарабынан чоң көңүл бурулууда. Күрөш менен машыгууну каалаган жаштардын саны күн сайын өсүүдө. Бишкектеги окуу мектебине калоочулар өтө көп. Конкурс аябагандай чоң. Региондордо келгендер шарты, каражаты, мүмкүнчүлүгү жоктугунан сыртта калууда. Кече президентибиз кыздар курама командасына өзүнчө зал ачып берди. Бул эң мактоого татырлык көрүнүш. Учурдан пайдаланып, ыраазычылык билдирем. Экинчи борборубуз Ошко көңүлдөрдү бурам. Ош шаарында Алмаз Акунжанович 2012 жылы интернат спорт школага жер берилген экен да. 100 миллион сом каражат бөлүнгөн экен республиканын бюджеттенчи. Мына азыр 10 жыл өттү, эч кандай бүткөн дагы жок, эч эмне жок. Ошого бир көңүл буруп, ошо акчалар кайга кетти, не болду, ошону бир карап койсоңуз. Кошумча 23 жылга республикалык бюджеттин ушул мектеп курулуп калса, Бишкекке бара албай калган Оштун, Баткендин, Жалал Абадтын таланттуу азыркы күндө сыртта калган келечектик чемпиондор ошол мектепте окуп машыгат эле да. Ошо биз Ошко экинчи борборубузга зарыл, ошону көңүл буруп коюңуз. Бизде бир жумуш башталып атат, эч аягына барбай атат да, ошого мажбур болуп атабыз, кайта ошо маселе боюнча көтөрүшкечи. Рахмат чоң.